Базарларда, дүкөндөрдө эл толуп, баары жаңы жылга даярданып аткан үчүн, ошондой эле ал менен бирге элдер азык-түлүк алып атышат, жаңы жылдык дасторкон даярдаганы. Бир орточо үй бүлө жаңы жылдык дасторкон даярдоо үчүн канча каражат кетирет, азыр биз текшерип көрөбүз. Бир күндүк майрамдык дасторконго 2224 сом сарпталды. Бирок Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, бир айлык жашоо минимуму 6382 сомду түзөт. Анын ичинен 2000 сомдон ашуун акча салык жана башка кызматтарга, кийим-кечеге кетет. Ошондо тамак ашка 4000 сомдой акча калат. Бирок бир айлык жашоо минимумунун жарымы бир күндүк жаңы жылдык дасторконго кетип калууда. Мындай учурда жаңы жылды аз камсыз болгон үй бүлөлөр кантип майрамдашат? Жыйынтыгында биз 2000 сомго жакын каражат кетирдик. Ал эми бул баштыктарды биз кайрымдуулукка алып барабыз. Ак ниет супермаркетине биз чоң ыраазычылык билдиребиз келе жаткан жаңы жылыңыздар менен.